Талас район Жергетал айыл аймагынын тургуну дыйкан Узар Кашкарбаевке тагындык. 4 гектар үлүш жери бар. Анын 3 гектарына төө бурчак, 1 гектарына көп жылдык чөп эккен. Учуда көп жылдык чөптү сугаруу иши менен алек. Суу эми кирди таластын суусу. Баянчырак суу аз болуп тартыш болуп аткан. Эми суу кирип, суу эми кененирээк болуп калды. Чөптүн экинчилерин сугарып, доянын биринчи суусун эми сугарабыз. Апрель айынын аягында 3 гектар жерге сепкен төө бурчактар чыгып, ото чөптөн арылтып, дыйкан жакында төө бурчактын биринчи суусун сугаруу алдында турат. Жерди негизи эң башында тереңирээк айдатып, жакшылап септирип, колдон келсе чабыш керек. Тыткыз салып, таза караш керек да, чөптөн таза карап, суусун убагын берсе эле төө бурчак жакшы болот. Жерлерди улам алмаштырып, которушпо, чөп кылып, кайра доя кылбаса, доя тиге берсең деле болбой калат экен. Жерчи 4 жыл чөп кылып, кайра доя кылып ушин которуп эметип алып айдап атырк. Мурда жакшы болчу, азыр жылдан жылга түшүм эме болуп атыр, начарлап баратыр. Жерлердин эмеси кетип. Азыр 2 тонна, 1,5 тонна ушундайдан эле айланып калды жер. Дыйкан Узар Кашкарбаев жылына үлүш жерин аттын күчү менен иштетет. Ат менен тыткыч салып, культивация иштерин жүргүзөт. Ат күчү менен иштеткен жер техникага караганда сапаттуу болот. Ат менен салган эми тракторду болуп жөөктөрдү тебелебейт. Трактор тебелеген жерге суу жакшы сиңбейт. Ат менен салсаң тебеленбейт, дояңдан мындай жакшы болот. Суунун сиңиши. Ошо биз жалаң эле ошо ат менен иштейбиз. Бир күндө эми эз алып тарсаң 3 гектар тартып койсоң болот да бир ат менен. Дыйкан Кулат Бердалиев буга чейин үлүш жерин суунун тартыштыгынан сугарууга кыйынчылык жаралып келген болсо, эми көп жылдык чөбүн сугарып бүтүп, төө бурчакты сугаруу алдында тургандыгын айтат. Былтыр суу кенен эле, суу жакшы эле. Быйыл суу тартыш болуп, чөптөр дагы ышылып, дояларыбыз дагы биринчи суун иче элек. Жаңыдан мына 4 күн болду суудун келгенине. Ошо 4 күндөн бери кичине Кудайга шүгүр суу кенен болуп, эми сугара баштадык жакшы быйыл. Эми былтыркыга караганда быйыл начар болду да суу эми. Жылына суу кирген мезгилде 20 күн аралыгында суу мол болот. Андан кийин суу тартылган мезгилде дыйкандар арасында кайрадан тыгын жаралышы мүмкүн. Орозбек Бейшебаев, Урмат Докторбек уулу, Талас району.